Müslüman balası, bizden Müslüman balası. Yerine mizan çeşidi olmuş gerek. Girenlikte olmuş gerek. Adamın akılını Allah Teala vergenden ki düşünüşünüz gerek. Yeni umurumuzdan uzak olsun, bağrınızdan. Чегара. Кыргыз-тажик аксакалдары жолукту. 4 февралда Кыргызстандын Баткен облусунун Көкташ, Аксай, Таштумшук айылдарынын аксакалдары менен Тажикстандын Сойду облусунун Чорку жамаатынын Саманьон Майский кыштагынын аксакалдары жолугушту. Аксакалдардын кездешүүсү эки элдин ортосундагы карым-катнашты бекемдөө, мамилени жакшыртуу максатында өткөн. Бул тууралуу Ички иштер министрлиги билдирди. Жолугушууга коопсуздукту камсыздоо, туруктуулукту сактоо максатында Баткен райондук ички иштер бөлүмүнүн башчысы Алмазбек Шагамурзаев, Согди облусунун Исфара 2 рейбинин башчысы Анвар Рахманзода, Ворух ички иштер бөлүмүнүн башчысы Миролизода Субханда катышкан. Милициянын тараткан маалыматында кыргыз-тажик аксакалдары эки эл эзелтен бери кошуна экендиген, бир арыктан суу ичерин, биримдикте жашоо керектигин билдиришип, жаштарды да ынтымакка чакырып, карым-катнашты бекемдейбиз деп сөз беришкени айтылат. Баткенде 27 январда кыргыз-тажик чек арасындагы 4 көчө аймагында жаңжал чыкты. Тажик тургундары жолду бууганга аракет кылып, сүйлөшүүлөрдөн кийин абал тынчыган. Кыргызстандын чек ара кызматы мындан көп өтпөй эле тажик тараптан башка аймакта чыр-дөбөдө ок атылганын билдирген. Кыргызстан муну тажик чек арачыларынын атайын жасалган чагымы деп атаган. Тажик тарап Кыргызстанды айыптаган. Кыргызстандан 12 адам жараат алган. Тажик тарап жаңжалда 2 тажик жараны мерт болуп, дагы 10 адам жараат алганын билдирген. Тажикстан менен чектеш турган Карабак айылындагы 1500дөн ашуун тургундун тамсалуу үчүн жерге болгон муктаждыгы чечилди. 300 гектар жер трансформацияланып, биринчи кезекте элеттеги 10 чакты тоголок жетим балдарга бөлүнүп берилген. Алардын турак жай куруу мүмкүнчүлүгү жок болгондуктан жергиликтүү бийлик кагаз иштерине жана материалдык жактан да жардам беришерин айтышууда. Биринчи орунда ушул айыл өкмөтүнүн аймагында жашаган тоголок жетим балдар үчүн көп көңүл бурдук. Ушул турак жай алуу үчүн архитектурага эме кылдык. Ушул документ иштерини акысыз бүтүрүп берүү жагы. Анан айыл өкмөт тарабынан ушул жардам көрсөтөбүз. Кандай муктаждыктар болуп калса, Турак жай куруп берүү боюнча. Куруп берүү боюнча ооба. 3 тоголок жетим баланы өз камкордугуна алган Айтбек Акимов балдарга турак жай куруу түйшөлтүп келгенин айтат. Элетте ансыз да көп жылдардан бери тамарка үчүн жер берилбей, сатып алууга мүмкүнчүлүгү жетмек эмес. Күтүүсүздөн 10 соттуктан жер бөлүнүп калганы аны чоң түйшүктөн арылтты. Бүгүнкү күндөн баштап 2-3 күндөн бери талон тартып, баягындай бөлүнүп атат. Бирок бул нерсе эл үчүн өтө жакшы нерсе болду да. Көп жылдан бери огород жок, жер кээ бир үйлөрдө 2-3 баладан 2-3 келин бирге жашап, ушундай эл өтө муктаж болгондо. Огород жер алыш жалаң эле миллион сомдордон болуп кетти да. Ошондуктан үчөөнү мен манча пулга алып жайлап коем деген бул оюбузда мүмкүнчүлүк ам жок деди. Чек арада турган Карабак айыл өкмөтүндө 1995 жылдан бери жер алуу үчүн кезекке тургандардын саны 3000ден ашкан. Турак жай куруу үчүн жердин жоктугунан 3-4 бала үй бүлөсү менен ата энесинин колунда жашоого аргасыз. Анын айынан көпчүлүгү Орусияга жана Бишкек шаарына жумуш издеп убактылуу көчүп кеткендери да болгон. Бир үй бүлөдө жашаган үй бүлөдөгүлөр барып ушул сыртка чыгып тышкы миграция, ички миграция көбөйүп, бүгүнкү күндө жаштарыбыз ушул ички тышкы миграцияда. Ал дагы ушул эле жумуш орундарынын жоктугуна байланыштуу ушундай көйгөйлөр болуп келди да. Эми Кудай кааласа ушул көйгөйлөр чечилди деген ойдобуз. Жогорудагы муктаждыктарды чечүү үчүн Баткен районундагы жалпысынан 700 гектардан ашуун жер трансформацияланган. Алардын арасында чек ара чыр-чатактарынын очогу болгон айылдардын тургундары үчүн да жер бөлүнгөн. Район башчысы тургундардын коопсуздугун камсыздоо жана чек арадагы чыр-чатактарды болтурбоо боюнча тажик кесиптеши менен тынымсыз сүйлөшүүлөр жүргүзүлүп жатканын айтат. Трансформацияланган жерлер биздин чек аралаш деген мына Төрткүл айыл өкмөтүндө бар, Аксай айыл өкмөтүндө бар, Ак Татыр айыл өкмөтүндө бар. Бул жерлерде дагы жанакы мен айткан кезексиз ала турган жарандарга берилди, калган жарандарга дагы берилиши
бүгүн эрте берилиши күтүлүүдө. Булардын коопсуздугун сактоо максатында биз жергиликтүү деңгээлде өзүбүздүн деңгээлибизде чараларды көрүп атабыз. Кошуна Тажик Республикасынын Исфара районунун төрагасы Бахаваддин Бахадырзода менен дагы биз тынбай жума сайын жолугушууларды өткөрүп атабыз. Бүгүнкү күндө Баткен району боюнча турак жай куруу үчүн жерге муктаждардын саны 15 миңден ашат. Трансформацияланып бөлүнүп берилген жерлер 3/1 бөлүгүнүн гана муктаждыгын чечет. Калган 10 миң жаранга жер берүү үчүн жергиликтүү бийлик тиешелүү чараларды көрүп жатат. Нургазы Жайнаков, Регион телеканалы, Баткен облусу. Динди жамынган Динара Ашымова мугалимдерди кордогону келгенби? Динара Ашымова аттуу эң аз добуш алып, аялдардын квотасы менен эптеп-септеп депутат болгон айым бар. Ал шайлоого жакын калганда жоолук салынып, динчилдер колдогон партиядан өттү. Бу динчилдерди алдаш оңой эле турбайбы? Аялдар жоолук салынып орону алса, эркек сакал коюп, колуна селде кармап же ак тамбал узун этек көйнөк кийип, башына чалма салынып алса эле момун мусулман деп ойлоп калышат экен. Себеби Динара менен мурда прокуратурада чогуу иштеген кесиптештери анын намазга жыгылганын дегеле көрүшпөптүр. Эми жоолук салынып алганын угушуп, оозору ошто карап отурат. Эми ошол миң куулуп турган Ашымова жогорку кеңештин билим берүү, илим, саламаттык сактоо, маданият жана спорт комиссиясын жетектеп, эл агартуучулардын укугун коргогондон ордуна балдарды тарбиялап жаткан мугалимдерге асылып, билим берүү министринин орун басары Жусупбекованы бучка такады. Эне атасынын байлыгына чиренген маңкурт чалыш тентек мадыр баштарды какус-кукус кылып тарбиялабаса, эсирген эн баштар мугалимге баш бербейт. Ошон үчүн мектепте тартиби начар балдардан запкы жеп жаткан мугалимдердин укугун коргош керек. Кыскасы, Кашкар Жунушалиевке окшогон элге ок аткан качкын, саткан министрдин жактоочусу болуп, акчадан башканы ойлобогон Динара Ашымова карапайым мугалимдин көйгөйүн кайдан түшөнсүн? Алымкадыр Бейшеналиев мен министр бойдон калдым. Сауырбек Жумабеков экөөбүздүн ортобузда пикир келишпестик жок. Бул тууралуу саламаттык сактоо министри Алымкадыр Бейшеналиев журналисттерге маалымат жыйынын өткөрүп жатып айтты. Кече Жумабеков менин саат 8-де ал иштеген ооруканага барып, мас болуп алып сүйлөгөнүмдү айтты. Мен эгер мас болуп барганымды далилдей алсаңар, отставкага кетем дедим. Бирок эч ким далилдей алган жок. Андыктан мен министр бойдон калдым, деди министр. Ошондой эле ал ичимдик ичпей турганын билдирди. Мен ичпейм. Айрым учурда гана корпоративде жамаатка колдоо болсун деп, жардамчыма стаканга суу куйдуруп алам. Ошентип ичимиш болуп отура берем, деди ал. Эске салсак, буга чейин саламаттык сактоо министрлиги Бишкек травматология жана ортопедия илим изилдөө борбору шаардык клиникалык тез жардам ооруканасы болуп кайра түзүлөрүн кабарлаган. Бишеналиев медициналык борбордо болуп, ак халатчандар менен жолугуп сүйлөшкөн. Андан сырткары министрлик аны өзгөртүү боюнча тиешелүү процедураларды жасап жатканын айткан. Көп өтпөй аталган борбордук жетекчиси профессор Сауырбек Жумабеков мындай өзгөртүүнүн зыяндан башка пайдасы жок экенин билдирген. Дарыгер бул жай оорукана гана эмес, элеми борбор болгондуктан чет өлкөлүк өнөктөштөр ошол даражасына карап бизди тааныйт, сыйлайт жана эсептешет деген пикирин айткан. Эрдоган Украина менен Орусияны элдештирүү ниетин билдирди. Түркиянын президенти Режеп Тайип Эрдоган Украин кесиптеши Владимир Зеленский менен жолугушуу учурунда Түркияда Украина менен Орусия лидерлеринин жолугушуусун өткөрүүнү сунуштады. Кара деңиз аймагында чыңалууну азайтуу үчүн бардык күчүбүздү жумшоого даярбыз, деди ал. Сүйлөшүү учурунда Эрдогандын Орусия менен Украинанын арасында ортомчу болуу демилгесин Киев жакшы кабыл алды. Бул тууралуу биргелешкен маалымат жыйынында Украинанын президенти Владимир Зеленский билдирди. 2 апта мурун Эрдоган келишпестиктерди жөнгө салуу үчүн өз аймагында Путин менен Зеленскийдин жолугушуусун сунуштаган. Кремлдин атайын өкүлү Дмитрий Песков эгер түрк өнөктөштөр Киевте Минск келишимдерин аткартууга көндүрө алса кубаттай гана турганын айткан. Айрым орусиялык эксперттер Анкаранын бул каалоосун постсоветтик аймакта өз ролун жогорулатуу аракети катары баалашкан. Украина менен Түркия лидерлери жолугушуу учурунда биргеликте учкучсуз учуучу аппараттарды өндүрүүнү кеңейтүүгө макулдашты. Акыркы жылдары Түркия менен Украина коргонуу тармагында кызматташууну жандандырышты. 2019 жылдан баштап Киев Анкарадан байрактар учкучсуз учактарын сатып алууда. Украинада түрк аскер кемелерин сатып алуу боюнча келишимге кол койгон.